Алейкум туугандар, кайрадан эле учурашайлы. Туугандар, караңыздар, биз бул видеодо, экинчи видеодо биз свечный анализди көргөзүп беребиз дегенбиз. Биринчи видеодо биз технический анализди көргөзүп бердик. Технический анализ менен деле торговля кылсаңыздар болот. Мисалы үчүн кандай кылып дей турган болсоңуздар, технический анализ боюнча азыр сиздерге мисал келтирип берем туугандар. Караңыздар. Технический анализ боюнча биз уровеньдерди коюп алып деле ошол эки уровеньдин ортосунда, мына караңыздар, ушул жерде уровень бар да, мисалы үчүн. Көрдүңүздөр, ушул эки уровеньдин ортосунда эле касание болгон сайын биз торговляга көрсөк болот. Өйдөгүстөй на понижение, на повышение ушул уровеньге жеткенде цена өйдөгүстөй ачылабыз, өйдө жактан ылдыйгүстөй ачылабыз. Ушундай кылып деле торговля кылсаңыздар болот технический анализ менен. Бирок бизге жетиштүү болбойт негизи. Азыр сиздерге көрсөтүп берем туугандар, караңыздар. Биз свечной анализ боюнча кандай кылышыбыз керек? Бул видеодо мен сиздерге практика жүзүндө торговля кылып көрсөтүп бермекчимин туугандар анализди. Мисалы үчүн платформага киресиздер. Бул биздин платформа, биз иштеп жаткан платформа. Биздин баланста $6,939 бар туугандар. Обновление кылып көргөзөйүн. Историяларымда да көргөзүп келгенмин ушул убакытка чейин вывод кылып келген. Кимде ким күмөм санап жаткан болсо, бизге открытый чатка, телеграмга жазыңыздар, же болбосо бизге өзүбүзгө жазыңыздар. Биз сиздерге история выводов, поступленияларына чейин көргөзүп беребиз. Поступление келип түшкөнүнө чейин көргөзүп берип жүргөнбүз ушул убакытка чейин туугандар. Эми караңыздар, биз бул жерден кандай кылабыз? Биринчи, бул Pocket Option платформасы, биз иштеп жаткан платформа. Бул платформадан биз проценти көбүрөөк валютный параны тандап алабыз. Мисалы үчүн караңыздар, бул жерде процент 60ка түшүп калган валютный паралар дагы бар. Мына 52 деген процент бар экен, 50 деген процент бар экен. То есть мисалы үчүн $100 сделка ача турган болсоңуздар, үстүнө 50% кошуп берет. Эгер плюс боло турган болсо, мисалы үчүн $100 ачсаңыздар, кайра сиздерге $150 кылып кайрып берет, эгер плюс жакшы анализ кылсаңыздар туугандар. Бирок бизге андай доходностьтар менен торговля кылбаш керек. 70тен өйдө торговля кылсаңыздар жакшы болот. Бул менин сунушум. Мисалы үчүн караңыздар, CAD-CF деген валютный пара бар экен. USD CAD деген 79 экен. Давайте мы OutCF дегенди байкап көрөлү туугандар. OutCF деген валютный парасын TradingView сайтынан ачабыз. Бул TradingView деген сайт туугандар. Мынакей бул жерде деле названиясы жазылып турат, ылдый жакта карасаңыздар болот. Биз так OutCF деген валютный парасы экен. Так, OutCF деген валютный парасын карайбыз. Эми бул жерден караңыздар. Бул жерде негизи позиция аябай оор көрүнүштө. Эмне үчүн дей турган болсоңуздар, жанагы CAD-CF валютный парасын караңыздар. Бул жерде свечалардын тендери азыраак. OutCF-тикине караганда. OutCF-тикин караңыздар, ылдыйдан өйдөсүнөн тендери узун болуп кеткен. Значит, бул бизде рынок аябай волатильный болуп жаткан чагы. Бул учурда 5 минутадан 3 минутадан торговля кылган окусураак болот туугандар. Ошон үчүн мен сиздерге азыр самый подходящий момент ачып көргөзүп бермекчимин. USD-CF деген валютный парасын бир байкап көрөлү туугандар. Так, USD-CF валютный парасы бизде бул жерде более-менее экен волатильность жакшы экен бул жерде туугандар. Эми караңыздар, ушул жерден мен сиздерге азыр анализ жүргүзүп берейин. Могу линияны өчүрүп коеюн. Эми бул жерден караңыздар туугандар. Бул жерден биз эмне кандай кылабыз? Биринчи технический анализ жүргүзөбүз. Мен сиздерге азыркы видеодо свечный анализди көргөзүп берем, бирок технический анализ жүргүзүп туруп анан кийин көргөзүп берейин туугандар. Караңыздар, биз потенциал движения бизде восходящий, өйдөгүстөй кетип жаткан чагы. Эми бизде бул жерде минимум бар, уровень поддержка. Ушул уровень поддержкадан азыркы тренд, мини тренд өйдөгүстөй багыт алып жаткан чагы экен туугандар. Караңыздар. Бирок рынок бизге ушул жерге чейин келип берген дагы, ушул уровеньге чейин коюп туруңуздар сиздерге, мынакей мындай кылып чип берейин көрүнүктүүрөөк кылып. Рынок ушул жерге чейин келген экен дагы, бирок кайра караңыздар, ылдыйгүстөй откат ала баштаган. Эмне үчүн откат алып атат туугандар? Биз мурдагы видеодо айткандай эле, бул бара-бара күчүн жоготту, покупательдер күчүн жоготту дагы, уже ушул уровеньге келгенден кийин уже өйдөгүстөй пробивать эте албай калды, өйдөгүстөй тешип өтө алган жок уровеньди. Эми бул жерден бизде рынок эмне кылат? Рынок уровень поддержкадан ылдыйкы ближайший локальный областьтан поддержка алыш үчүн рынок ылдыйгүстөй кайрылат. Бизде ближайший локальный область ушул жерде бар экен туугандар. Жана ошондой эле үстүдө да караңыздар, кичине слабыйраак уровень бар экен. Азыркы учурда ушул слабыйраак уровень деп чийип берген сызыкчадан акыркы свеча өйдөгүстөй сапар алган экен.
Бирок караңыздар, тени аябай узун, ийизи. Бул аябай узун болгонунун белгиси свечной анализ. Жакшылап ушуну угуп алыңыздар. Мисалы үчүн, ошол свечаны мен силерге ушул жерге тартып берейин. Мынакей ылдый жагында ушундай теласы турат дагы, и үстү жагында мынакей узун тени турат туугандар, караңыздар. Бул жерден свеча бизде өйдөгүсдөй жашыл свеча болуп турбайбы? Бул жерден бизде свеча өйдөгүсдөй өсөйүн деп аракет кылган. Бирок караңыздар, бул свечаны где-то бир 80% түртүп койгон ылдый көздөй сатуучулар. Даже 80-90% десек болот. 80-90% түртүп койгондон кийин бул менен биз эмне кылып аныктайбыз, кандай кылып аныктайбыз? Значит, кийинки свеча деле бизде өйдөгүсдөй кете албайт. Себеп дегенде мурдагы свечаны 80% түртүп аткандан кийин азыркы свечаны деле с удовольствием түртүп коюшат. Андыктан бул дагы еще дальше ближайший локальный областька чейин кетиши керек болот дагы, и ошол ближайший локальный областтан на повышение кетиши керек болот. Эмне үчүн на повышение кетиши керек болот? Себеп дегенде бизде потенциал движения восходящий болгондуктан. Бул биринчи момент, свечной анализдин ушундай откаттарын карасаңыздар болот, свеча откат бергендеринен. Мисалы үчүн караңыздар, мурдагы свеча зеленый болуп өйдөгүсдөй көтөрүлөйүн деген экен. Азыркы учурда бизде свеча кичине ылдый түшкөн экен. Кичине мурдагы свечадан ылдыйраак түшкөн экен, мынакей ушул жерге чейин. Бирок бизде ушул жерге чейин келүү анализи бар туугандар. Биздин оюбуз боюнча мынакей караңыздар, ылдый көздөй кетип атат. Бизде үстүдө дагы мынакей ушул жерде слабый локальный область бар экен. Ушул жерден деле кайра өйдөгүсдөй откат алышы мүмкүн рынок. Ошон үчүн биз бул жерден давайте мындай кылайлы. 5 минутага мен на повышение сделка ачайын. Силерге сделка ачып көргөзүп берейин туугандар. USDC валютный парасы мынакей. Бизде USDC валютный парасы платформада турат. TradingView'да дагы USDC валютный парасы турат. Бул жерге 5 минутага сделка ачып койдук туугандар. Эми караңыздар, мен бул жактан көргөзүп берейин. Свечалар менен кантип аныктаса болот экенин. Так, мисал үчүн караңыздар, бизде бул жерде рынок уверенно ишеничтүү ылдый көздөй түшүп келген туугандар. Ишеничтүү ылдый түшүп келгенден кийин ошол акыркы кызыл свечаны караңыздар. Бул кызыл свеча ылдый көздөй ушул жерге чейин түшкөн, ушул полосага, ушул линияга чейин. Анан кайра свеча өйдө көздөй откат берип кеткен. Эми бул жерде караңыздар, 50% откат берген. 50% ийистен турат дагы, 50% теласынан турат свеча. Бул значит, бизде ылдый жактан покупательдер, сатып алуучулар каршылык көргөзүп атат деп билсек болот туугандар. Ушул свечага 50% каршылык көргөзгөндөн кийин покупательдер кийинки свеча кайсы жакка кетиши керек? Соответственно, өйдө көздөй кетиши керек болот кийинки свеча туугандар. Караңыздар, чоң откат болгондо рынок всегда разворот алат. Эми бизде бул биринчи момент туугандар. Жана дагы бизде неопределенная свеча деген бар. Бизге ошол свечалар керек болот. Неопределенный свеча деген кыргызча которулганда ишеничсиз свеча десек болот да, ишеними жок свеча. Или же болбосо багытсыз свеча десек дагы болобу. Короче, ошондой. Туугандар, караңыздар, могул азыркы свечаны караңыздар, бул зеленый свечаны. Неопределенная свеча деген теласы кичинекей эле болот дагы, тендери алдынан үстүнөн узун болот туугандар. Караңыздар, мындай болот. Ушундай свеча кездешкен моментте рынок ылдый көздөй же өйдө көздөй кайрылат. Ушундай свеча кезиккен моментте рынок всегда кайрылышы керек болот. Мисалы үчүн азыркы свечаны караңыздар, ушул неопределенный свеча чыккандан кийин рынок бизде ылдый көздөй кеткен. Көрүп турасыздар. Рынок ылдый көздөй кеткен. Мына ушул жерде караңыздар, теласы почти көрүнбөгөн неопределенный свечалар турат, рынок ылдый көздөй кеткен. Рыноктун кайрылган жерлеринин баардыгында мынакей бул жерде да неопределенный свеча бар экен, мынакей бул жерде да неопределенный свеча бар экен. Неопределенный свеча болгон моментте всегда рынок разворот алат. Хотя бы 3-4 свечага болсо дагы разворот алат туугандар. Бул экинчи момент. Жана ошондой эле бизде китептер бар, свечный анализ боюнча. Ал китептерде паттерн деп коюшат. Паттерн деген бизде свечалардын ар кандай фигуралары болот. Ошол фигураларына жараша биз торговля кылсак болот. Треугольник деген бар, чашка деген бар, көптөгөн паттерндер бар. Ошол паттерндер менен биз торговля кылсак болот. Мисалы үчүн, треугольниктерден карай турган болсок, мен силерге ушул жерден треугольник карап берейин туугандар. Кайсыл жерде бизде треугольник бар экен?
Треугольник дагы көпчүлүк учурда кездешет туугандар. Азыр сиздерге жакшыраак түшүнүктүүрөөк болуш үчүн мен сиздерге жакшыраак моментти карап берейин. Мына могул жерде караңыздар туугандар. Бизде треугольник фигурасы бар. Бул жерде караңыздар. Рынок үстү жагында бир уровень бар туугандар. Ушул жерге чейин. Анан кийин ылдый жагында кыйгачынан кеткен уровень бар. Бул треугольник үч бурчтук фигурасы деп деле койсок болот. Кээ бирки моментте мисалы үчүн тескериден болушу мүмкүн. Түзүнөн кеткен уровень алдынан болуп, кыйгачынан кеткен уровень үстүнөн кетиши мүмкүн. Наоборотунан дагы болушу мүмкүн да треугольник фигурасы. Треугольник фигурасы болгондон кийин цена всегда монтип бирин-бирине уровеньдин ичинде кысылып барып туруп, анан ушул треугольник фигурасын жарат туугандар. Кайсыл багытка жарат дей турган болсоңуздар, общий тренд боюнча жарат. Общий тренд мисалы үчүн бизде нисходящий болуп турат, караңыздар. Нисходящий болгондуктан кийин треугольник болуп келди да, треугольник уже кысылып баштаган моментте биз уже ылдый көстү на понижение сделка ачып болот. Сделка ачканда мисалы үчүн караңыздар, ылдый жакка чейин түшкөн экен, мынакей график ушул жерге чейин келип берген экен, могул тушка чейин. Ушул жерге чейин плюс алса болот болчу. Криптовалютада иштесеңиздер, ушул жерде көптөгөн плюс алмаксыздар. Эми так, биз тигил жакта сделканы байкап көрөлү туугандар. Тигил жакта бизде сделка эмне болуп жатат? Так, бул жакта USDC валютный парасы. USDCF бул жакта ачып турабыз. Бул минус болуп атат туугандар, караңыздар. Биз эми эмне кылабыз? Биз бул жерден дагон колдонушубуз керек болот туугандар. Биз $95 2 сделка ачышыбыз керек болот. Бирок бул сделкабызда плюс болуп калды. Мен минус болот экен деп дагон ачканмын туугандар. Бирок күтөбүз, рынок все равно өйдөгүсү на повышение кетиши керек. Азыр караңыздар, эмне үчүн на повышение кетиш керек? Мен сиздерге айтып берем туугандар. Көрдүңүздөрбү, уже на повышение кетип жаткан чагы. Мен сиздерге жана көрсөтүп бергендей эле ылдыйкы ближайший локальный область мен сиздерге ушул жерден чийип көрсөтүп бергем. Ушул жерден рынок өйдөгүсү кайрылышы керек деп. Себеп дегенде бизде рынок общий тренд восходящий болгондуктан ушул жердеги уровеньди пробивать эте албай калган. Рынок всегда тест кылат туугандар. Мисалы үчүн рынок өсүп келди дагы, уровеньге такалды. Такалгандан кийин бул ближайший локальный областька чейин разворот алат дагы и кайрадан дагы тест кылып өйдөгүстөй пробивать эткени аракет кылып көрөт туугандар. Пробивать этсе пробивать этти, пробивать этпесе кайра ылдый көстүй на понижение кетет туугандар. Бирок азыркы учурда үстүнкү уровеньди рынок тест кыла элек туугандар. Андыктан азыр рынок өйдөгүстөй дальше дагы на повышение кетиши керек болот. Сделканын жабыларына бизде 4 минута бар экен, грубо говоря. Күтөбүз туугандар. Туугандар, сделка жабылганча мен сиздерге дагондорду кантип колдонууну көрсөтүп берейин туугандар. Дагонду жана план менен кантип торговля кылууну. Көпчүлүгү ошол нерседен жаңылат. Мисалы үчүн, сиздин балансыңызда $100 бар дейли туугандар. $100. Риск менеджмент боюнча сиздер всегда 100%тин 10 гана процентине торговля кылышыңыздар керек болот туугандар. Мисалы үчүн сиздерге ушундай кылып көргөзүп берейин. Сиздердин мисалы үчүн балансыңыздарда $100 бар болсо, $100 $10 чейинки гана суммасында сделка ачасыздар. Бул риск менеджмент деп айтылат. Money management десе да болот. Бирок негизи бул money management болот. Эми караңыздар, биз 10%ке чейинки суммада сделка ачабыз туугандар. Жана ошондой эле минус кете турган болсо, биз дагонду 2 эсе көбөйтүп туруп дагон кылмакчыбыз туугандар. Мисалы үчүн караңыздар, $10 сделка ачтык дейли. И бул минус болуп калды дейли туугандар. Биз экинчи сделканы $20 ачышыбыз керек болот. Бул $20 ачкандан кийин, бул $20 плюс боло турган болсо, бул мурдагы минус болуп калган $10 дагы жабып кетет туугандар. Мейли, бул $20 деле минус болуп калды дейли туугандар. Андан кийинки сиздер $40 ачышыңыздар керек болот. Бул система мартингейла деп айтылат. Ушундай кылып торговля кылганда сиздер эч качан минуста болбойсуздар. $40 плюс боло турган болсо, мурдагы минус болгон $20, $10 баардык минустарыңыздарды жабып кетет ушул $40 туугандар. Подряд минус эч качан болбойт. Мисалы үчүн азыр караңыздар, мен минус болот экен деп дагон коюп койдум туугандар. Азыркы учурда рынок ылдый көстөй кайрылып жаткан учуру. Рынок өйдө көстөй кайрылайын деди, бирок все равно локальный областька келатат. Эгер азыркы учурда бизде рынок ылдый көстөй мен чийген локальный областьты пробивать эте турган болсо, то бизде ближайший локальный область мынакей ушул көк линия турат.
ушул көк линиядан кайра өйдөгөстүү на повышение алыш керек болот туугандар, ушул эле уровеньге, потому что бизде общий тренд восходящий, өйдөгөстүү өсүп жаткан, өйдө багытында кетип бараткан тренд бизде туугандар. Бирок бул сделкабыз деле плюска кириши керек туугандар. Так, сделканын жабыларына бизде 1 минутта калып атат туугандар. Эми караңыздар, мен $95 $200 деп коелу грубо, $200 на повышение ачканмын, $200 минус болду туугандар. Эми мен эмне кылышым керек болот? Мен $400 кайрадан на повышение ачышым керек болот 5 минутта. Себеп дегенде мен анализим дагы деле өйдөгөсдөй ач деп турат. Өйдөгөсдөй на повышение $400 на повышение ачтык туугандар. Күтөбүз. Канчалык балансыңыздар көп болсо, ошончолук өзүңүздөрдүн минус болуп калган суммаларыңыздарды кайтарып алуу жеңил болот туугандар. Эми күтөбүз туугандар. Мен сиздерге риск менеджментти көрсөтүп бердим. Жана ошондой эле мен сиздерге давайте план менен торговля алганды көргөзүп берейин. Дагы бир сиздерде ушундай план болушу керек. Мисалы үчүн сиздерде балансыңыздарда кайра эле $100 бар деп элестетиңиздер туугандар. $100. План боюнча кандай кылышыңыздар керек болот? Сиздер эгер балансыңыздардан 30% минус кыла турган болсоңуздар, минуска түшүп кете турган болсоңуздар, то анда сиздер рынокты токтотуп, торговляны токтотуп турушуңуздар керек болот бир нече убакытка чейин. Себеп дегенде рынок жанагындай жана мурдагы видеодо же болбосо ушул видеодо айтсам керек, волатильный болуп турган рынок өйдөгөсдөй секирип, кайра ылдыйгөсдөй секирип, аябай волатильный болуп, тиңдери узун болуп турган моментте анализдер туура эмес чыга берет. Ошондой моменттерге попал болуп калган болушуңуз мүмкүн. Сиз эгер 30% сливать эткен болсоңуз, значит сиз ошондой малга попал болдуңуз. Ошондой малга туш болдуңуз. Ошон үчүн сиз 30% общий балансыңызда минус болдуңузбу, сиз торговляны 1-2 саатка болобу же 1 күнгө болобу токтотушуңуз керек болот. Дальше торговля албай. Себеп дегенде дальше торговля алсаңыз, баардык $100 минуска кетирип алышыңыз мүмкүн. Жана ошондой эле плюс жагынан дагы өзүңүздөргө план кое алышыңыздар керек болот. Мен мисалы өзүмдүн планым боюнча мен балансыма өзүмдүн баланска 30% плюс кыла турган болсом бир күндө мен токтотом. 30% же 20% плюс кыла турган болсом токтотом. Мисалы үчүн $30 үстүнө сиздер $30 кошо турган болсоңуздар, $100 үстүнө $30 кошо турган болсоңуздар, $30 кошулду дейли балансыңыздарга. Сиздер ошол күнү торговляны токтотушуңуздар керек. Ачкөздүктүн кереги жок бул жерде. Мен дагы акча табат элем, бир күндүн ичинде $500, $1000 таап алат элем деген нерсенин кереги жок туугандар. Анчалык табыш үчүн сиздерде чоң баланс болуш керек. Чоң баланска жетиш үчүн аз-аздан жетиш керек болот туугандар. Эгер бир күндө эле жетип ала турган болсо, элдин баары жетип албайт беле туугандар. Ошон үчүн ушундай план менен торговля кылыңыздар туугандар. Так, тиги сделканы байкайлы туугандар. Рынок өйдөгөсдөй уже кайрылайын деп жаткан чагы окшойт туугандар. Караңыздар, эки кызыл свеча тең неопределенный болгон экен. Ылдый жагынан каршылыктар бар, покупательдер тараптан каршылыктар бар. Азыркы учурда рынок өйдөгөсдөй бизден на повышение алышы керек болот туугандар. Себеп дегенде, мисалга деле ала турган болсок, караңыздар. Бизде ушунча момент, коюп туруңуздар, түзүрөөк кылып чыгып берейин. Ушунча убакыт покупательдер рынокто өйдөгөсдөй өстүргөн, карасаңыздар, ушунча покупательдер азыркы ушунча продавецке жол береби рынокто ылдыйгөсдөй кетиргени туугандар? Бербейт. Бул жерде караңыздар, мейли 100, бул жерде 100 покупательдер болсо, сатып алуучулар болсо, бул жерде 20-30 гана сатуучу болуп атат туугандар. 20-30 гана сатуучуну бизде 100 сатып алуучу жеңип кетет да туугандар, туурабы? Ошон үчүн биз тренд менен торговля кылышыбыз керек болот туугандар. Азыркы учурда бизде рынок өйдөгөсдөй кайрылышы керек. Караңыздар, уже өйдөгөсдөй рынок кайрылды туугандар. Мен $400 ачканмын. Менин мурдагы минустарым азыр жабылат туугандар. Менин балансымда где-то $6.900 бар болчу мен видеону баштаганда, азыр уже 7.000ден ашышы керек болот туугандар. Бул мен сиздерге технический анализди биринчи видеодо көргөзүп бергем. Азыркы видеодо свечный анализди жана ошондой эле пландар менен, риск менеджмент менен, money менеджмент менен торговля кылганды көрсөтүп бердим туугандар. И жана ошондой эле мен сиздерге дагон кылгандын калькуляторун да көргөзүп берейин, чтобы жеңил болуш үчүн сиздерге. Эгер өзүңүздөрдүн ой жүгүртүүңүздөргө оор болуп жаткан болсо, картаң кишилер бар, улуу кишилер бар, балким уже ой жүгүртүүсү начарлап калган болушу мүмкүн. Мисалы үчүн унутчак болуп калат адам бара-бара. Ошондой адамдарга жеңил болуш үчүн мен сиздерге азыр дагон кылуунун, дагон деген ушул минустарды жабыш үчүн сделканы 2 эсе көбөйткөндө дагон дейт туугандар. Ошол дагонду калькулятору бар. Ошол калькулятор аркылуу мен сиздерге азыр көргөзүп бермекчимин. Сделка жабылганы калды.
сделканы жабып коелу биротоло 17 секунд кылып атат. Google'a киресиздер. Вот. Калькулятор Мартингейла деп жаза турган болсоңуздар, туугандар, калькулятор Мартингейла чыгат. Азыр мен сиздерге кайра көрсөтүп берем. Бияктан сделканы карап коелу, сделка жабылды, плюс болду. Биздин баланс $7100 болду, туугандар, караңыздар. Закрытый сделкаларды көргөзүп берем. Бизде караңыздар канча прибыльный сделкалар болгон, туугандар. Эми калькулятор Мартингейланы кандай кылып колдонобуз, туугандар? Калькулятор Мартингейлага киребиз. Киргенден кийин бул жерден караңыздар. Ставка дейт. Бизде эми ставка деп айткан туура эмес болуп калат. Себеп дегенде ставка бул казинодо колдонулат, туугандар. Бизде сделка деп айтылышы керек. Себеп дегенде биздики трейдингке тиешелүү да. Графиктерге трейдингке байлангандан кийин, биржага байлангандан кийин биздики сделка деп айтылышы керек. Ставка, мисалы үчүн, сиз канча доллардан сделка ачып баштайсыз? Мисалы үчүн $5 деп жазасыз бул жерге. $5 торговля кылып баштай турган болсоңуз, 5 деп жазасыз ставка деген жерге. Доходность в процентах дейт, көрдүңүздөрбү? Бул жерге сиздер могу валютный паранын проценттерин жазасыздар. Мисалы үчүн USDCF-тики 79% экен. Бул жерге 79% деп жазасыздар. И максимальная убыточная серия дейт, караңыздар. Канча жолу, канча подряд минус болгондо токтотосуздар. Мисалы үчүн 3 жолу минус болот. 3 жолу минус подряд минуска чейин колдоно турган болсоңуздар, 3 деп жазасыздар дагы, эсептейсиздер. Анан бул жерден чыгарып берет. Караңыздар, биринчи ставка $5 ачтыңыздар, бул минус болуп калды. Экинчи ставканы $11.33 ачыш керек экен, чтобы мурдагы минус болуп калган $5 жабыш үчүн. Эгер ушул $11.33 минус болуп кала турган болсо, биз $25 ачышыбыз керек болот экен, 67 цент менен, туугандар. Бул жакта бизде прибыль жазылып турат, караңыздар. $25.67 ача турган болсок, 42% прибыль болот экен, общий. 42% эмес, $42. Бул видео свечный анализ менен бул видеону токтотойлу, туугандар. Кийинки видеодо дагы көргөзүп берейин, туугандар. Объем менен торговля кылганды жана ошондой эле свечаны, технический анализди баардыгын бириктирип, чогуу дагы бир торговля кылып көргөзүп бермекчимин, туугандар. Кийинки видеого секирели, туугандар, анда эмесе.